Садыр Жапаров Жааматтык коопсуздук кеңешинин уюмунун жыйынында кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени козгоду. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 16 сентябрда Душенбе шаарында Жааматтык коопсуздук кеңешинин сессиясында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча маселени көтөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ал кыргыз-тажик чек арасындагы чыңалуунун сакталып турганынан улам кыргыз тарап уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттердин көңүлүн маселеге бурууга милдеттүү экенин белгилеген. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн, ачык жана демократиялуу мамлекет болуп саналат. Өзүнүн көз карандысыздыгынын алгачкы күндөрүнөн тартып, коңшу өлкөлөр жана дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен жалпы ыраттуу, достук, ынак коңшулук жана тең салмактуу саясатты жүргүзүп келет. Өлкөлөр ортосундагы талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен, саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү керек деген көз карашын өзгөртпөйт, деди Жапаров. Ал ошондой эле ЖККга мүчө болгон мамлекетке уюмга мүчө башка өлкө тарабынан куралдуу кол салуу болгон учурда уюмдун алкагында ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгуу керектигин айтты. Булак Назар Ньюс. Садыр Жапаров талиптер менен болгон диалогту жүргүзүү керектигин жарыялады. Мамлекет башчысы саммитте Кыргызстандын ЖККга катышуусу мамлекеттин тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарынан болуп саналарын дагы бир жолу белгиледи. Биз ЖКК алкагында мүчө мамлекеттердин кызматташтыгына чөлкөмдөгү коопсуздуктун кепилдиги катары өзгөчө маани беребиз. Учурда чөлкөмдөгү болжонгус аскердик саясий кырдаал чоң тынчсызданууну жаратууда жана ал тыгыз өз ара аракеттенүүнү талап кылат. Өз тарабыбыздан биз биргелешкен ишти өз ара колдоо духунда улантууга даярбыз жана уюмдун бардык мүчө мамлекеттерин буга чакырабыз, деп белгиледи ал. Мамлекет башчысы ЖККга мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон Афганистандагы азыркы кырдаалга олуттуу кабардырлануусун билдирди. Ал биздин региондо теократикалык мамлекеттин калыптанышы сөзсүз түрдө уюмга мүчө өлкөлөрдүн учурдагы кырдаалына терс таасир этерин белгиледи. Аны менен бирге ал кыргыз тараптын Афганистан менен достук мамилени колдоону жана анын ички иштерине кийлигишпөөнү жактырарын белгиледи. Ошол эле учурда мамлекет башчысы Афганистандын жаңы бийлигинин өкүлдөрү менен өлкөдөгү кырдаалды тезирээк турукташтыруу үчүн ар кыл маселелер боюнча кызматташууну мүмкүн болгон варианттары жөнүндө диалог жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Булак Спутник. Нью-Йорктон соту Кумтөрдөн мүлкүн камакка алууну четке какты. Бул тууралуу экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова кабарлады. Эске салсак, кыргыз өкмөтү Центра Голд компаниясына алтын казууда экологиялык талаптарды одоно бузду деп доо коюп, Кумтөргө сырттан башкаруу киргизген. Центра өкмөттүн бул чечимине каршы Нью-Йорк сотуна кайрылып, Кумтөрдүн мүлкүн камакка алууну өтүнгөн. Бүгүн 16 сентябрда белгилүү болгондой, Нью-Йорк соту Центранын талабын аткаруудан баш тарткан. Булак Сокол Медиа. Ош шаарында 29 жаштагы келин бензин ичип ооруканага түштү. 14 сентябрь күнү Ош шаарында 29 жаштагы келин бензин ичип ооруканага түштү. Бул тууралуу бүгүн 16 сентябрда Турмуш басылмасы өздүк булактарына таянып жана Ош шаардык ооруканасына таянып жазды. Маалым болгондой, ал үй бүлөлүк чырдан улам аз өлчөмдө бензин ичип алган. Ооруканага келгенде толугу менен ашказаны жуулуп тазаланды. Башка органдарына зыян келген эмес. Амбулатордук жардам алгандан кийин ошол эле күнү үйүнө чыгарылган. Абалы жакшы, деди дарыгерлер. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиргендей, аталган окуя өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасоо менен катталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Булак Сокол Медиа. Шектүү оозун зым менен тигип нааразычылык билдирген. Чүйдүн Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында шектүүлөр аларга карата жасалган мыйзам бузууларга карата ызычуу чыгарды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 25 апрель күнү Панфилов райондук ички иштер бөлүмүндө адам өлтүрүүгө аракет кылган беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ишинде 1993 жылы туулган жаран кармалган. Ал 2 айга камакка алынып, тергөө иштери аяктаган соң иш сотко өткөн. 14 сентябрь күнү кылмышка шектүү биринчи соттук отурумдан кийин оозун зым менен тиккен. Ага медицина кызматкерлери чакыртылып, денесине башка жаракаттарды жасабаганын аныкташкан. Эртеси шектүү оозундагы зымын өз эрки менен алган. 15 сентябрь күнү шектүүнү жана башка шектүүлөрдү СИЗО бирге алып баратышканда алар унаадан түшпөй, өздөрүнүн нааразычылыктарын билдиришкен. Мындан улам алардын жакындары ызычуу чыгарып, туура эмес маалыматтарды таратышкан. Бул окуядан кийин шектүүлөр кайра Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда алар дагы деле аталган жайда кармалып турушат, деп билдирет басма сөз.
Мектеп окуучусу боюнан алдырам деп каза тапкан. Каза тапкан өспүрүм кыз айылдаш жигиттен 4 айлык боюнда болуп калган. Эки тараптык кысымдан улам өз жанын кыйган. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматта окуя Каракулжа районунун айылдарынын биринде катталган. Ал эми өспүрүм менен жыныстык катнашта болгон жигит 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Маркум мектеп окуучусу болгон, ал күнөөлүү деп табылган жигит менен жакын мамиледе жүрүп, кош бойлуу болуп калган. Кыздын апасы Орусияда иштегендиктен кызды чоң ата, чоң энесине карап келишкен. Кокустук болгондон тартып, кыз апасы менен күндө телефон менен сүйлөшүп келген. Жигитке күйөөгө чыкпай турганын айтып, боюнан алдырышын билдирген. Ал эми жигит кылганын мойнуна алып, кызга баш кошууга даяр экенин билдирген. Жыйынтыгында кыз белгисиз себептерден улам каза болуп калган. Ал эми жигит тергөө учурунда да күнөөсүн мойнуна алган. Жаш кыз менен жакын мамиледе болом деп бирөөнүн өмүрүнө балта чаап, өзү 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Булак аргумент.